Азияны yüz kestik, көздүү мончок жерде калбайт деген Кыргыздын жакшы сөзү барын. Дал ошол көздүү мончок Аида Салянова болгонун. Ичип жегендер менен чыныгы күрөштү ага дейре башкы прокурор болуп келгендердин бири да жасабаганын. Коррупционерлердин көзүнөн кан агыскан мындай темир айымга президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев жакында кызмат берилерин айтканын кабарлады. Кесит ошондой эле президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун маегин басты. Кабарчы ага Түркияга элчи кылып ырчыны, Стамбулга башкы консул кылып Бакиевдин ашпозчусун жиберди деп бийликти сындап жатышат. Булардын ордуна татыктуу деген дипломаттарыбыз жок беле деп суроо берди. Сапар Исаков министрликтерде, агенттиктерде кадрлардын деңгээли азыр өтө жакшы эместигин, бирок жогорудагы эки жаран тең тажрыйбасы бар адамдар экенин айтты. Россияга жарганаттай жабыша баштадык деген суроого ал билгендерге бир эле Россияны көздөй ыктабай, ар тараптуу саясат жүрүп жатканын, Атамбаев Европа өлкөлөрүнө жана АКШга да барууга даярданып жатканын, ал эми өзүн сындагандарга болсо, кезинде Газпром нефть аэро компаниясында иштеп, өлкө казынасына ири көлөмдөгү каражат алып келгенине сыймыктанаарын айтуу менен аны тындырбай, бийликти дагы сындап келаткан Адил Турдукулов аттуу жигит жөнүндө сөз кылып, эгер адам кимдир бирөөлөргө жамандык кылса, ал 40 жылдан кийин да укум тукумунан же өзүнөн чыгаарын. Ошондуктан барган жеринде бир жолу да туруктуу иштебеген Адил Турдукуловдун аман эле болушун каалаарын, анын айткандарына деги эле терикпей тургандыгын айтты. Ушул эле санга Мелис Мырзакматовдун "Менин артымда ак калпак кыргыз элим турат" деген 2 бет макаласы жарык көрдү. Баягы сала кести башкы прокурор болуп жаңы дайындалган Индира Жолдубаеваны 100% колдоп берген жогорку кеңештин айрым депутаттарына суроо салды. Курманбек Осмонов, прокуратурада 10 жылдан кем эмес иштеш керек деген талаптар болгон. Кийин ал парламентте каралып, алынып салынган. Индира Ырысбаевнанын 10 жылга стажысы жетет экен деп. Мыктыбек Абдылдаев, Индира Жолдубаеваны мурда көрбөппүн, тааныбайт экем. Бирок мыйзам боюнча 35 жаштан кызматка келет деп. Майрамгүл Тиленчиева, мурунку прокурор өлүмгө башын сайып иштеди. Бир күндө прокуратурада иштебептир, кантип иштейт деп кооптонуп турам деп. Максат Сабыров, жаштарды колдоп кызматка алып келүү туура деп. Дастан Бекешев, жаштардын келишин колдойм, анткени алар таза иштейт. Бул кыз билимдүү экен, бир гана кемчилиги кыргыз тилин билбейт экен деп жооп берди. Асман Плюс кести бул санын чек ара туурасындагы макала менен ачты. Эс алуудагы генерал Кубатбек Кожоналиев бийликтин эси дарты чек арада эмес, оппозицияда деп интервью берди. Ушул эле кезде 27 январда Восток Кичи районундагы Прадо көңүл ачуу борборунан сойкукана табылганын. Бул борбор КСДПнын депутаты. Болгондо да аты бар Турсунтай Салимовго таандык деп айтыла баштаганын. Салимов болсо мен бизнес менен алектенбей калгам. Саунанын мага тиешеси жок. Мен аны арендага берген деп актанып жатканын. Саунада 7 кыз иштеп айына $1,500 маяны алаарын. Мындан да кызыгы эң кымбат деген сауналарда парламенттин депутаттары кумар жазаарын. Кыздардын байкашынча адамзаттын эң эле кичипейли жана акчасы көп ушул депутаттар болоорун. Кыз өзү Кыргызстандын түштүк борборунан келгенин, ата энеси менен катышпай калганын айтып берген. Ошентип кыз эми камакта, иш суракта. Аят кесине укук коргоочу Качкын Булатовдун өлкөгө инвестиция керек десе, инвесторлорго өкмөт өзү шарт түзүп берүүгө милдеттүү деген маеги жарык көрүп, акчаларыбыз чет жактарга кетип, профессионал адистер жок болуп, башкаларга жем болуп келе жатканыбызды Кыргызстандагы кен байлыктарын иштетүүнүн мисалында кеп кылды. Өмүр бою эл кызматын аркалап, артына жакшы сөз калтырган мыкты азаматтар элибизде арбын. Ошондой азаматтар Карпек Асанов менен Кемелгасы Ниязов. Булардын бүгүн акынмын деп жүргөн далайларды жолго таштаарын, ырдыда жакшы жазышаарын, китептери жок болгон менен жакшырлары бар экенин көпчүлүк али биле бербесе керек. Акындар Карпек Асанов менен Кемелгасы Ниязовдун жаңы ырларын бүгүн жарык көргөн ушул аят кесинен окуп таанышсаңыздар болот. Ушу менен бүгүнкү кесит баяныбыз соңуна чыкты.